Жылдыз Арыстанбековна, айтсаңыз, мына 100 000 сом кайтарымсыз берип атасыздар да, бул аябай жакшы. Мына азыр аябай көп үй бүлөгө бердиңиздер. Анан мына 200 000 сом сууда берип атасыздар. 36 айга, мындайча айтканда 3 жылга. Бул кайтарыла турган акча, туурабы? Анан эми мына биз эл менен жолугушкан барганда 10 суроо берсе, ошонун 9 суроосу пособие боюнча берилип атат да. Негизинен пособияны, жөлөк пулду кимдер алат? Ушул боюнча бир кыскача айтып кетсеңиз. Кимдерге берилет? Урматтуу Бакытбек Асамединович, ооба туура абдан суроо көп болот жөлөк пул боюнча. Негизи жөлөк пулдардын түрлөрү көп, бирок негизги маселе туудурган бул үй бүлө көмөк жөлөк пул боюнча. Үй бүлө көмөк жөлөк пул үчүн үй бүлөдө эгерде 16 жашка чейинки балдары бар болсо, анан үй бүлөнүн кирешесин үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүнө бөлгөндө 1000 сомдон ашпаса, бул кепилденген кирешенин өлчөмү, ошол учурда үй бүлө жөлөк пулга укуктуу. Рахмат. Бир балалуулар ала алабы, ала албайбы? Ала алат. Бир балалуу болсо, демек кирешеси 1000 сомго жетпесе алат. Үйүндө пенсионерлер, чоң ата, чоң энеси барлар, пенсия алган кишилер болсо ала алабы? Пенсия азыркы учурда кирешеге эсептелбейт. Эсептелбейт. Үйүндө мына портери барлар, жолдошу Россияга кеткендер, иштеген мигрант болгондор, аларга кандай берилеби жөлөк пул, берилбейби? Урматтуу Бакытбек Асамединович, эгерде үйүндө ошол автоунаасы болуп 20 жылга чейинки болсо, жаңы ошол заводдон чыккан, анда жөлөк пулга укугу жок. Азыркы мыйзам боюнча ошондой. Ал эми мыйзамда миграцияга кетсе жөлөк пул албайт деген норма жок. Бирок мен жогоруда белгилеп кеткендей, биринчи биздин жарандар келгенде биз жумуш таап беришибиз керек. Жумуш таап бере албасак, окутууга жөнөтүп, анан ошон үчүн үй бүлөдө эгерде эмгеге жарандуу куракта болгон үй бүлөнүн мүчөсү болсо, ал жумушу жок болсо, сөзсүз түрдө бизде жумушсуздук боюнча каттоодо туруш керек, ал үй бүлө менен биз иштешибиз керек. Ошол учурда каттоого турбай, кайсы жакта дегенде миграцияда деп, ошондон ушул суроо пайда болуп келген да. Албетте миграцияда 2 кабат, 3 кабат үйдү куруп жакшы жашап аткан жарандарыбыз дагы бар. Ошону менен бирге чын башында барып алгач жумуш таппай, балким ошол жакшы киреше таппаган биздин эмгек мигранттар дагы бар. Ал учурда ар бир райондо, мамлекеттик райондук администрациялардын алдында талаш тартыш боюнча комиссиясы бар. Ошол комиссияга эгерде ошол үй бүлө жаран арыз берсе, комиссия карап берсе, чечим чыгарса, анда үй бүлөгө жөлөк пул чектесек болот. Рахмат. Демек, автоунаасы портер айдагандар 2020 жылдан эски болсо алса болот демек, туурабы? Мына миграцияда жүргөндөр жыргагандан кеткен жок да. Ошол бул жакта жумуш жоктугунан, бул жакта кирешесинин жетишпегендигинен ошол сырткы ички миграцияда жүрүп атышат да. Анан эми 1200 сом чындыгында аз. Муну көтөрүш керек. Мен мына сунуштап кетет элем, кийинки мына бюджетти карап атканда да алып келсеңиздер, сунуштасаңыздар, 1200 сом бир балага бул чындыгында аз да. Мына кандай документтер керек болот? Мына жөлөк пулду алууда, мына 3 айдан бери документ чогулуп жүрөм, 4 айдан бери документ чогулуп жүрөм, мына ала албайтам деп. Ушул бир кыскача айтып койсоңуз, биздин жарандарыбыз аябай документ чогултууда кыйналып атышат да. Азыр мына түндүк бар, цифровизация деп атабыз. Ошону бир кагаздарды бир аз азайтсак болобу? Убакыт токтотуп турсаңыз. Урматтуу Бакытбек Асамединович, туура. Бирок 3 айлап жүрөт деген андай бизде жок. Азыркы учурда өзүңүз белгилеп кеткендей, түндүк аркылуу келип, арызын тапшырып, негизги паспорт күбөлүктөрдү алып келсе, калганын бардыгы түндүк аркылуу көрүнөт. Рахмат, мына азыр эле мага
WhatsApp'tan дагы кайрылуу жиберип атышат да жазып. Азыр бизди көрүп аткан жанарыңдарыбыз мына Ноокат районунан мага 2-3 жараныбыз кайрылып атат. Мен сизге кагаз жүзүндө да берейин, ушуларды бир карап жардам берсеңиз суранча. Себеби мына 3 айдан бери документ чогултуп тууралап тапшырдык дейт. Азыр эми дагы айтылбаган эле башка документтерди сурап атышат депчи. Ушул бир аз кыйынчылыктар жеңилдетип берсек элге пособие алгандачы. Менде дагы бир эки сунуштарым бар, сизге кагаз жүзүндө жиберем сөзсүз түрдө. Рахмат чоң.